Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен ЛТР'де кайрадан Билерман Ордо. Бүгүн 2020-жылдын 8-марты. Билерман Ордодо жазгы сериялардын алгачкы оюну. Бүгүн биз атайын педагогтордон куралган команданы Ордого чакырууну туура көргөнбүз. Ал команда Ош шаарындагы Ломоносов атындагы мектептин командасы телекөрүүчүлөргө каршы ойногону келишкен. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү оюнга келген жаңы команданы кол чабуулар менен Ордого чакырууну баштайбыз. Демек, бүгүн биздин Ордого Калича Сасиева эжеке келген, команда капитаны, кыргыз тили сабагынын мугалими. Бактыгүл Карабаева, кыргыз тил сабагынын мугалими. Майрам Айдарова, англис тил сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Нургүл Садыкова, тарых сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Айгерим Абыталиева, физика сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Жана Бактыгүл Мадалиева, орус тили сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сөз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу эжекелер. Биздин Билерман Ордо клубунда чындыгында жалаң айымдардан куралган команда жок болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул команда жөнүндө мен маалымат бере кетсем, жакында Ош шаарында номер 52 лицей мектебинде Ош шаарындагы мектептердин арасында, мугалимдер арасында жалпы Билерман Ордо интеллектуалдык оюну болуп өткөн. Ал жерге 50ден ашык 52 команда келген. Мындайча айтканда ар бир мектептен бирден команда келген. Мына ошол аябай чоң таймашта мына ушул сиздер көрүп турган команда биринчи орунду алып чыккан. Команданы куттуктап, белегибизди берип, ошол жерде биз убада бергенбиз. Кайсы команда биринчи орунду алса, биз ал команданы Билерман Ордо клубуна оюнга чакырабыз деп. Мына ошол убадабызды аткарып, бүгүн команданы оюнга чакырып атабыз. Анда эмесе, сөзгө келсек, Калич эже, маанайыңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Рахмат. Биз команда оюнга негизинен даярбыз. Маанайыбыз деле жакшы. Эми майрам болуп атпайбы? Майрамда маанайыбыз дагы майрамдык. Бүгүн биз үчүн ийгиликтерди алып келе турган күн го деп ишеничтебиз. Алгач бизди эфирди көрүп отурган телекөрүүчүлөргө биздин даректерибизди көрүп алсаңыздар болот. Уюлдук телефонуңуздарды алып, биздин электрондук даректерге азырдан баштап суроо жөнөтүп баштаңыздар. Биздин даректерибиз Инстаграмда Билерман_Ордо деген баракчабыз бар. Ал жерге катталып суроо жөнөтүңүздөр. Фейсбукта дагы Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ал эми биздин оюндун башкы демөөрчүсү бул Нуркелди курулуш компаниясы. Нуркелди курулуш компаниясы бепил жашоо үчүн бекем турак жай. Биз ушундан пайдаланып, Нуркелди курулуш компаниясынын башкы директору Журбай Манысбек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Жана бүгүн студиябызда компаниянын расмий өкүлү Абибилла Тургунов мырза да келген. Абибилла мырза, кош келипсиз. Оюндун соңунда, Кудай буйрса, Абибилла мырза командада ким мыкты ойноду, оюн кандай болду, өзүнүн оюн айтат деп ишенемин. Монитордо азырынча эсеп 0-0. Биз анда оюнду баштадык. Биринчи раунд. Биринчи раунд оюндун эрежеси жөнүндө айта кетейин. 1 минутта талкууга берилет. 50 секундалык убакыт болгондо сигнал берилет. Команда оюн жыйынтыкташ керек. 1 минутталык сигнал бүткөндө команда капитан ким жооп беришин аныкташ керек. Команда бонус сураган акысы бар, жана Ордодон жардам алганга дагы акысы бар. Абдурахим Юлдашев сиздерге каршы суроо жөнөткөн, Базар Коргон районунун тургуну. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздер атайын
той кийимдеги жубайларды байкап турасыздар. Батыш Африканын Гана Республикасынын сот залында той кийиминде кезек күтүп отурган бул келин күйөөлөрүн баарынын жүзүнөн кубанычтуу эмес, тескерисинче кайгылуу көрүнүштү байкасаңыздар болот. Карасаңыздар баштарын жерге салып өкүнүү менен отурат да. Сиздерге суроо. Эмне үчүн булар капа болуп отурушат? Минута кетти. Бойдокчулук менен коштошуп Бул эркек балдар үчүн. Анан мына кыздардын кош бойлуу эмеспи? Келиндер кош бойлуу эмеспи? жок. Булар түрүндө турмушка берип аткандар менен кошо бакына оор башка бир жака кетип аткан үчүн башка үй бүлөгө кирмешпен кетип аткан үчүн. Может, Бул туруп күндөр жоголду. жок, бул сот эме, сот залында ажырашуу болот сот залында. Демек буларда неме бул, балким мындайдыр да. Булардын салтында баягы ажырашканда ушундай эме жок эле бакындай зорлукту баш коштуруп коюшкан болуш керек. Мен оюмча Анан кайдан эмне ак көйнөк кийип алышкан. Анда жок жок дегенде анда мынчалык эле айтылат да, сүйүүсү жок эле баш коштуруп. жок кыздарга Ушулар караганда жаш эмес, биринчиден жаш эмес. Жаш эмес, жаштары болбой жатат, жаштуу болбой жатат. Жаштан өткөн анан бирок түрмөдө камалгандар эмеспи бу аялдар колониясында? Сот залында дегенде. тура ош аялдар Түрмөдө үйлөнгөндөр эмеспи экен, Баш кошкондо сүйүнгөндөнбү балким да? Сүйүнгөндө эле айтылды да. Күткөн чындап эле ошол неме туура эле. Эми жакын болсо. жакыны Алинча айым, туруп неме болот. убакыт Аларга бүттү. каршы бере албай калышат. Мен эме Бул суроого ким Бактыгүл Мадалиева жооп берет. Бул Бактыгүл айым. бул жерде Африка улутундагылар баш кошуп атканда ыйлаганын себеби, мен ойлойм, биз команда менен чечип, мен ойлойм, бул жерде эки бир аялдар колониясынан, бир эркектер колониясынан эки кылмышкерди үйлөнтүп, балким кийинки турмушу мындай адам болуп кетет деген максатта үйлөп аткандыр. Аялдарды сиздер аялдар колониясынан, эркектерди эркектер колониясынан алып келип баш коштуруп атат деп ойлойсуздарбы? Ошондойго. Алар тойдон кийин баары эки жака кетишет. Тойдон кийин эки жака кетишет, баары бирге болуп ошого кападыр. Түшүнүктүү. Мен жоопту кабыл алдым. Болжолду деп туруп айтып атасыздар. Ушундай окшойт деп. Чындыгында Ганага эч ким барган эмес. Мен деле билбейм. Бирок азыр туура жоон угалы. Эмне үчүн булар мындай кайгылуу абалда отурат? Ар бир өлкөнүн өзүнүн мыйзамы бар, өзгөчө. Африка өлкөлөрүндө да өзгөчө мыйзамдар көп. Ганада ажырашуу үчүн арыз берилсе, жубайлар тарабынан, соттор ушундай талап коет экен: сот процессине тойго кийинип келгендей кийинип келгиле деген талап коет экен да. Анткени эң акыркы моментте дагы балким жубайлар жарашып кетеби, ушул той күнүн эстеп деген эң акыркы шансы берет экен да. Ошон үчүн мына ушундай кийинип келүүсү талап кылат экен. Тилекке каршы биринчи жооңуздар туура эмес, эсеп 1-0. Таза Коргон районунун тургуну Абдырахим Юлдашев биринчи суроосу менен 1000 сом утушка ээ болду. Биз телекөрүүчүнү куттуктап коелу, өзү Москва шаарында экен. Экинчи раунд ойнулантылат. Экинчи раунд. Адамда сезимдер кээде башкарат да. Жубайлар арыздашып калганда ушул кийимди көрсө дагы, биз жакшы тилекмен баш коштук эле, балким жарашып эле кетели деп ошол жерден кайтып кетиши да мүмкүн экен да. Бул эң акыркы айла кеткендеги соттордун көргөн чарасы экен. Руслан Асанов, Ош шаарынын тургуну, сизге каршы суроо берет. Суроосун байгиз 1200 сом. Телекөрүүчү фото сүрөтүн жөнөтпөптүр. Биз ушундай аватар коебуз сүрөтү жокторго. Урматтуу команда, илгери мурдагы убактарда кээ бир өтө тажрыйбалуу атлеттер, жөөгүлүктөр, мындайча айтканда, белгилүү бир дистанцияга жарышып чуркашканда төмөнкүдөй аябай мындай куу ыкманы колдонушкан дейт. Жарышуунун башталышында атаандашынан бир аз калып, экинчи болуп анын артынан жашынып чуркаган. Ал эми финишке жакындап калганда өтө жулкунуу менен көп учурларда атаандашынан алдыга озуп чыгып кеткен. Мындай учурлар бүгүнкү күндө да бар.
мындай куу амалдуу ыкма көбүнчө ишке ашып ийгилик алып келген. Мындай ыкманын сыры эмнеде? Эмне үчүн экинчи болуп чуркап баштайт алар? Кетти убакыт. Бул физиканын законун карасак, ана биринчи алдыга кеткен адам эме кылат. Абага тоскоолдук болуп күчүн жоготуп коет да, экинчи аба тоскоолдук жоготуп. Анан экинчи адам именно ал экинчи күчүн сактап барат да, анан кийин акыркы эме калганда круг ошондон күч алып эмесин жумшайт. Биринчиси демек Анан кийин экинчи адамда абалы тоскоол. анан өтүшү керек деген максаты бар да. ошо биринчи шашпай чуркаган адамда күч анан биринчи кеткен адамчы аба баягы катуу кетип атканда, катуу жүгүрүп баратканда Күчүнү тез эле жогото алат. Берки энергиясын сактап анан кийин шашпай. Анын тигин аркасынан баратпайбы ал? Ошо аркасынан кетип атат. Бул эме биринчи бараткан адам эме абанын тоскоолдугуна биринчи учурайт дагы, анан эме болот. Жиреп өтөт аны. Анан тиги экинчи бараткан адам анын аркасынан баратканда бир аз эме кыйынчылык азыраак болот деген ой келип атат менде. Силерде кандай ой? Ошондой туура. Ошондой эле эле. ошолорго токтолобузбу? Башка жокпу? Бул суроого мен жооп бергенге аракет кылам. Эме мындагы физиканын законунда биз абанын каршылыгына учурайбыз да. Анан бул баягы биринчи бараткан адам ошол эме каршылыкты өзүнө көбүрөөк алып, анын аркасында бараткан адамга жеңилирээк, чуркоо жеңилирээк болсо керек. Болот деп ойлойм. Анан ал күчүн көбүрөөк сактап калат дагы, баягы эме фиништин эменин аягында, айлампанын аягында көбүрөөк күч менен алдыга өтүп кетет адамдан. Бул сиздин жообуңуз. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз чуркоого кандай карайсыз? Жумасынабы же мындай? Жок, мен күнүгө чуркайм, эртең менен эмеде катуу чуркабайм, бирок акырын темпте эмеде паркта чуркайм. Күн сайын. Күнүгө ооба. Уже канча жылдан бери. Азаматсыз. Демек сиз чуркап жүргөн болсоңуз, билет экенсиз. Жообуңуз туура. 1-1. Команда телекөрүүчүлөр менен теңдешти. Чындыгында биринчи чуркап бараткан адамга абанын каршылыгы өтө көп тоскоолдук жаратып, арттагы жеңилирээк чуркап, фиништин акырына жакындаганда алдыга озуп кетиши бул көп практикада колдонулуп келет. Оюнлантылат 3-чү раунд. $1200 эжекелердин казынасына азырынча өтөт. Бирок команда жеңиш керек. Көз жеңгенде гана акчага утушту ала кетет. Мына ушундай эреже бар бизде. Ошон үчүн аябай сергек болушуңуздар керек. Насипкан Маматова аттуу телекөрүүчү суроо жөнөткөн. Суроосунун багысы $1300. Алай районунун тургуну, кесиби боюнча мектепте иштейт, мугалим. Урматтуу команда. Жер шарында жаныбарлардын ар кандай түрлөрү бар, ар кандай убакта тамактанышат, кээ бирлери бир топ убакытка ачка жүрүшөт, ошого ыңгайлашкан дегендей. Бир жаныбар бар, ал бир ай бою тамаксыз ачка жүрө алат. Ушул типтеги жаныбарлар. Ошол ачка жүргөн мезгилде алар өсүп чоңоя алышат экен. Дене түзүлүшү чоңоя алышат экен. Бирок бир айдан кийин тамактанганда өзүнөн дагы чоң олжону жеп коюшу мүмкүн экен. Урматтуу билермандар, бул кайсы жаныбар болушу мүмкүн? Кеттим. Неме төө эмеспи? Жок, чоң жаныбарды жебейт ал. Жок, төө Бул эме жылан. Бул эме питон. Себеби питон эме баягы өзүнүн жей турган эмесин жаныбарына карап туруп, өзүнүн ичин ошого бошотуп, өзүнүн эмесин организмин эме сактай турган эмеси бар да, түрү бар, эмеси бар да, убакыт учуру бар да. Ооба. Питон. Питон. Жалпысынан жылан кичинеси бар. Ошо жыландар түрү, сойлоочулар түрү кайсы түрдөгү жаныбар деп атат? Деп суроо берди? Жок. Кайсы жаныбар? Башка оюңар барбы? Жок. Башка. Андан башка оюңар жокпу? Анда жыландар. Кошмосуңарбы? Жарым немеден деп айттым. Бул эмеде турмушта бар го, баягы эме бир кыз баккан жылан, мен ошо окуган жайым бар. Бүттү эжеке. Убакыт бүттү, ким жооп берет? Мен эскертегенден эгерде сиздерде ишенимдүү жооп болсо, мөөнөтүнөн мурда убактыны токтотуп жооп берсеңиздер болот. Мындан кийин. макул. Буга дагы мен жооп берет окшойм.
Эме мен эме окуган жайым бар эле, бир питон баккан кыз жөнүндө. Ал эмеси бир айга чейин питон тамактанбай койгон ал. Анан аны эмеге көрсөтсө, жана жылан багуучу ветеринарга көрсөткөндө, бул сени жутканга даярданып атыптыр деп, анан муну тезирээк жоготпосоң болбойт деген мен чыгарма окугам да эме интернет булактарынан. Биздин оюбуз боюнча ошол питон. Өзүңүз жыландан мындай кээ жийиркенет го, сиз кандай? Корком. Телевизордон көрсөм да корком. Атын укканда уже үшүп кетем. Корком. Эгер азыр сыр сандык чыгып, ичинде жылан болуп калса, туура жооп болуш үчүн жыланды кармашыңызга туура келип калса, кармайт белеңиз? Анда кармайт элем, эми себеби мен оюнга келе атпаймынбы? Мен оюнчу катары, мен оюндун бардык шарттарын аткарганга мажбурмун. Өзүм макулдук көрсөтөм. Жылан жооп туура. 2-1 эсеп. 2-1. Оюнлантылат. 2-1 азырынча команда алды да. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Калич эжеке канча жыл болду иштеп жатканыңызга мектепте? 23 жыл болду. 23 жыл. Ушул кыргыз тили сабагынан мугалим иштеп келе жатасыз. Мен эме 3 жылдан бери баягы окуу бөлүм башчысы болуп сабак бербейм. О эмем жүктөм көп болгонуна байланыштуу. 21 жыл, 22 жыл мугалим болуп, кыргыз тил мугалими болуп иштегем. Бирок орус мектептерде. Орус мектептерде. Денис Гаманов, Бишкек шаарынын тургуну, сизге каршы суроо. Суроосунун байгеси 1400 сом. Мугалим болуп иштөө бул баарынан мурда патриоттукту дагы талап кылган кесипти ойлоп калдым да мен. Анткени кымбат кесиптердин бири дейм да, мен айлыгынан эмес, адамды тарбиялоо үчүн бул эң кымбат биздин, кандай десем, коомго керектүү кесиптердин бири да. Ошон үчүн жалпы мугалимдерге биз клубтун атынан бир кол чаап коелу. Жалпы мугалимдерге, Кыргызстандагы же болбосо дүйнө жүзүндөгү мугалимдерге дагы. Эми сөзүңүзгө кошуп кетсем, биз мугалимдик бул жумуш эмес, бул кесип албетте, бирок биз жумуш эмес, биз күнүгө жумушка келбейбиз. Биз бул жан дүйнөбүздүн чакырыгы, орусча айтканда призвание деп коет. Жан дүйнөбүздүн чакырыгы. Суроону окуйм. Азыркы заманда спорттун түрү абдан көп жана ар бир спорт оюну өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Ал эми мен сөз кылып жаткан бул спорттун өзгөчөлүгү болгону убакытта. Оюнун талабы боюнча оюнчу оюнга катышып жаткан учурда 8 гана секунд отуруп бериш керек. 8 гана секунд. Белгилүүлөрдөн бул оюнга АКШнын президенти Теодор Рузвельт дагы катышчу экен. Урматтуу команда, эгерде сиздер спорттун түрүн тапкан болсоңуздар, анда оюнчуну эмне деп аташы мүмкүн? Кеттим мен. Жок, шахматка секунд чыгарбайт. Баягы эме кол күрөшкө. Бир дагы бир ойда, бул бир ой деп чыгарып эле. Жок, шахмат эмес. Жок, дагы бир. Шахмат бокс эмес. Жок. Штанга көтөргөнбү? Жок. Штанга да көтөрүш мүмкүн. Жок, ал штанганы аны коюп, тизесине коюп, анан мындай кылып. Жок, ошо туруш керек. 8 секундда туруш керек. Штанга. Эмечи кол күрөшчү? Штанга. Кол күрөш. Ал эми жанагы Американ президенти ал штанга көтөргөн эмес да. Балким кол күрөштүр. Кол күрөштүр. Может, кол күрөш 8 секунд Жеңүү кармап туруш керек 8 секундда. 8 секунд. 8 секунд эмнени кармап турат? Жок, Штанга. 8 секундда туруш керек. Президенттин кармабаса керек 8 секунд. Президент. эми өзүн Жок, ага чейин президент болгончо балким ошо катышып Штанга жок, армрестлинг. Ал жана кол күрөштүгүнө баягы Качан жеңгенге чейин неме кылат? жок, аны жеңген чейин именно Балким оор атлетика. Эми Нургүл Садыкова жооп берет. 8 секунд отуруп бериш керек. Отуруп бериш керек деп атат. Биздин аябай чоң талкуу болду. Ар түрдүү спорттун түрүн айтып көрдүк. Бирок биздин токтолгон спорттун түрү бул оор атлетика, штанга көтөрүү боюнча. Ал көтөрүп туруп ушу бир убакыт туруш керек. Анан кийин ал эми биздин оюбуз ошо штанга болуш керек. Демек,
темирди көтөргөндөн 8 секундда туруш керек дейсиз. 8 секундда туруш керек. Негизи мен суроодо отуруп бериш керек деп айттым эле. Отуруп бериш керек деп айттым эле. Бирок сиздер штанганы, оор атлетиканы айтып атасыздар. Жооп кабыл алынат. Ордого кайрылып көргүм келип атат. Кызыгып атам. Ордодо кандай пикирлер бар? Баягы экстрем отуруш керек дегенде биздин оюбузга команданын оюна келди. Баягы Америка дегенде дагы баягы ковбойлор бар. Букалардын үстүнө чыгып отурат го. Мына ошол оюн болушу мүмкүн. 8 секундда турат, анан ал жерде букалар баягы мындай секирип не болгондо түшпөй отуруп бериш керек. АКШта эң популярдуу таймаштардын бири Теодор Рузвельт дагы кызыгып олтуруп көргөн. Негизи бул родео деп аталат, спорттун түрү. Ошол оюнчулар буканы жобосу үйрөтө элек баягы эмне деп коет, аттын азоо аттын үстүндө 8 секунд отуруп бериш керек. Ушул болчу урматтуу команда 2-2 азырынча жооп оюндун эсеби 2-2. Денис Каманов, Бишкек шаарынын тургуну 1400 сом акча бурчка ээ болду. Куттуктайбыз теле көрүүчүнү. Жакшы турак, көңүлдөрдү шайкылар. Андай жерден алыс качат кайгылар. Нургелдидей компанияга кошулуп, келечекке тургузалы пайдабал. Нургелди курулуш компаниясы. Бейпил турмуш үчүн бекем турак жай. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Сөздө мен Бактыгүл эжеке берейин деп атам. Орус тили сабагынын мугалими. Канча жылдан бери иштеп жатасыз? Бактыгүл эжеке? Быйыл Кудай кааласа 10 жыл болот, 10 жылдын 100 болот. 10 жылдан бери ушул мектепте бала тарбиялап келип жатабыз. Бала кезде кыялыңыз мугалим болуу беле же кандай? Жок, бала кездеги кыялым мугалим эмес болчу. Бул кесипке жанагы бюджеттик бөлүмгө өтүп калган үчүн окуп башта. Бирок бара-бара өзүм кесибимди сүйүп кеттим. Действительно, мугалимдердин үй бүлөсүнөн болгон үчүн мен дагы мугалимдик дүйнө тартып кетти. Бала кезде негизи кыялыңыз кандай эле? Ким болуу эле? Дарыгер болчу. Дарыгер. Азыр балдарды, коомду дарылоо менен алектенип жатып атсам керек азыр. Туура. Эң күчтүү дарыгерлер өзү мугалимдер. Байыш Сайданов. Баткен районунун Кыштут айылындагы мектеп директору. Силерге каршы суроо берет. Мен суроосун азыр окуйм. Урматтуу билермандар. Адольф Гитлер жөнүндө суроо. Гитлер бийлик башында турганда аябай көптөгөн документтерге, буйруктарга кол койгон. Бул табигый көрүнүш. Бардык эле жетекчи бийлик башындагылар кол коюш керек. Бирок кызыгы анын жашоосунун эң акыркы күндөрүндөгү кол койгон документ жөнүндө. Урматтуу команда, Адольф Гитлер жашоосунун өмүрүнүн эң акыркы күнүндө кайсыл документке кол койгон? Кеттим. Неме жана немесин өзүнүн байлыгын саткан деп атасың да? Ошол саткандыгы жөнүндө анда алды сатты кагазына кол коюш мүмкүн да? Же болбосо завещаниясине коюш мүмкүн ба? Акыркы завещание дагы эмес. Бул завещание коюш үчүн анын аркасында бирок алыш керек, анын аркасында эч ким калган эмес. Демек бул версия атпадайт, неме кылыш керек. Дагы кандай болушу мүмкүн? Гитлер Өмүр баян жеңилердин алдында. Оюңарды айтсаңар, кандай ой келип атат силерге? Ошол пикирлерди айтып күндөлүк бирок себеби эмнеге болгон ошондойдур, может бир болбогула дегендир. Туура ошол жанагы эме жок. Андай документке кол койгондо бунун күчү жетпейт эле, ал койгон документ баары ишке ашпайт эле да. Өзү күндөлүк жазгандыгы туура, ошол күндөлүгүнүн акыркы эмесине өзүнүн кол коюшу да мүмкүн, бирок ал документ эмес да. Ал бирок тарыхый документ болушу мүмкүн ал деле. Жана азыркы сенин оюңа токтололу, ошол ойду жыйынтыктап айтып көрсөң. Баягы ядерный документ германиялыктар баягындай ар түрдүү эксперименттерди жүргүзүп алып, атомный бомбаларды жүргүзгөнгө мындай жетишишкен. Болмуш аяктады. Калыча эжеке. Эме Нургүл Токторуна оюн жыйынтыктап айтып көрсүн. Бул өтө татаал суроолор болду. Өмүрүнүн аягында Адольф Гитлер кандай документтерге кол койду? Аябай көп документтерге кол койсо керек, бирок биздин жеке оюбуз, сиздер билесиздер, может, балким Экинчи дүйнөлүк согушта ар түрдүү эксперименттерди жүргүзгөн. Ал мыкты
жоокер жаратыш үчүн ар түрдүү эксперименттерди жана мыкты оружие бакындай курал жарактарды чыгарууга ал үлгүргөн, анан өзүнүн өмүрүн сактап калуусун жана өзүнүн бакындай элитасын сактап калууга америкалыктарга бакындай алмаштыруу, бартер жасаган деп ойлоймун. Ошол бартерге ал кол коюп, өзүнүн өмүрүн жана элитасын сактап калгандагы Японияга түшкөн, Хиросима жана Нагасакиге түшкөн бомбалар менен обмен жасашкан. Ошого кол коюшу мүмкүн деген жыйынтык ой пикирге келдик. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура варианттарды айтылды. Аны азыр Нургүл айым кошту, кошподу азыр билебиз. Маселе Гитлердин жеке үй бүлөлүк маселесине барып такалат. Бул анын жубайы Ева Браун менен үйлөнүү тууралуу документи болчу. Урматтуу команда, ошол ЗАГС деп коебуз, ошого кол коюшкан. Буларчы 1945-жылы 29 апрелде кол койгон, 30 апрелде булар каза болуп атат. Өкүнүчтүү 3-2 эсеп. Нургүл айымдын өзүндө туура вариант бар эле. Туура ой бар эле, үйлөнүү тууралуу документ деп айтылып аткан талкууда. Байыш Сайданов Баткен Кыштык айылдагы мектеп директоруна биз болсо 1500 сом акчаны жөнөтөбүз. 6-чы раунд. Бактыгүл эжеке бул жерде отурат. Карабай Бактыгүл эжеке, өзүңүз жөнүндө айта кетиңиз, канча жылдан бери иштеп жатасыз? Сиздин бала кезиңизде кыялыңыз ким эле? 20 жылдан бери иштеп келем. Бала кезде кыялым өзү сакчы болгум келчү, милиционер болгум келчү. Эмне үчүн милиционер болгуңуз келчү? Апам мугалим болгондуктан апам жолун жолдоп анан мугалим болуп кеттим. Агам милиционер болуп калганлыгына байланыштуу. Агам милиционер болуп иштеген да. Гүлжамал Ахмедова Аксы районунан сизге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун багасы 1700 сом. Бир көлөмдүү чоң бала, демек дене түзүлүшү аябай көлөмдүү бала, жаш кезинен эле армияда ушул кызмат бөлүгүндө кызмат өтөөнү каалаган. Мен кайсы бир кызматты айтып атам да. Бала чоңоюп, армияга барып, ошол кызмат бөлүгүнө кирүүнү каалап барса, аны ал кызмат бөлүгүнө албай коюшат. Ал аскер бөлүгүнө албай коюшат. Бирок андан кийин кирген, кезекте кирген көлөмү кичинерээк болгон баланы ошол кызматка алышат. Суроо сиздерге. Ал көлөмдүү баланы кайсыл аскер бөлүгүнө албай коюшкан армияда? Кетти минута. Эркек балдарга тийиштүү суроо болуп атат, бирок ошонусу да ойлонгула. Разведчик билинбеш керек да немеси. Бул бир вариант. Экинчи вариант ошо десант. Служба кылышканды жакшы көрчү балдар. Москва Сүз албайт дейсизби? Жок. Сапер болушу мүмкүн, же болбосо дагы кандай ойлор бар, дагы кандай кызматтар бар аскерде өзү, аскерге Летчиктер бар. Летчик болуш ал эме көлөмдүү кандай тиешеси болуш керек деп ойлойм. Дагы десантка болбойт. Десантка болбойт. Бакындай Түшкөндө да кыла албайт. разведчик болуш керек. армияда пограничник, чегарачы болбойт. Ал мисалы үчүн жүгүрүш керек да. чоң денелүү адам чегарачы боло албайбы? Жок, бакында аркасынан кулагандай Баягы эме аялдык логика болуп атат да. Чегарачы пограничникке жарабайт. эгерде бул көлөмдүү болуп аткан болсо ал жарабайт. чүчө болуш керек. чалгынчы болуш Чалгынчы болуш керек. Чалгынчы деген ошондой эже барбы? Ошондой кызмат барбы? Деген барбы? Кызмат барбы? Убакыт аяктады. Каличайым. Биз ордодон жардам алсак болобу? Болот, ордодон жардам. Себеби биз эме бул баягы аскер кызмат жөнүндө болуп аткан үчүн бир аз кыйналып турабыз. Урматтуу ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секундда кетти. Тура. Биз эмне кылышыбыз керек ушунда? Жооп бере беребизби? Ушуну айта берсек болобу? Биз тура деп. Эме биз ордонун оюна кошулабыз, ошол танкист болбосо керек. Танканын ичинде жүрүп, биз ордонун оюна кошулабыз. Болгусу келген ал, бирок аны алган эмес ага. Эмне үчүн?
себеби эме көлөмү баланын көлөмү чоң болсо баягы люктан кирип чыгуу дагы ошонун ичинде өзүн ар жак бер жагын кароо дагы эме ыңгайсыздык жаратат. Ордонун жардамы туура. Жооп туура. 3-3. Февральда день открытых дверей эмеде Жалаң эркек балдарга ошондо бизди танканын ичин көрсөтпөй койду да, болбойт депчи. Эгерде азыр ошону көргөндө танканын ичин көргөн эмеспиз биз. Ошон үчүн танканын ичин көрүш керек. Танканын ичин көрүш керек. Эми билермандар универсалдуу деп ар кайсы тармактан суроолор келип калат экен. Оюн улантылат. 7-раунд. 7-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жазгы сериялардын биринчи оюну. Кыялбы Шадыханова, Ташкөмөр шаарынын тургуну, сиздер каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1800 сом. Урматтуу билермандар. Кыялбы Шадыханова сиздерге мындай суроону берет. 1936 Улуу Британиянын королу, азыркы ханыша Елизавета II чоң атасы Георг V өлүм алдында жатканда анын жеке дарыгери королго дүйнөдөн кайтуусун эртелетиш үчүн морфин деген дарыны берип, кокаин дозасын көбөйтүп берет. Аны эртерээк дүйнөдөн кайтыш үчүн, эртерээк өлтүрүү үчүн. Караңыздар. Эмне үчүн ал мындай кадамга барды бул дарыгер? Королдун өлүмүн тездетүүдө эмне себеп болду? Кетти минута. орусуна болгон неме. Орусу бар эле неменин. Жок, рак эмес. Подагра неме, орусу бар эле, анан ишо неме весе дагы неме чоң болчу. Ошон кыймылдабай, кыйналбаш үчүн, Бул бир ойда дагы киносунда мен көргөнмүн да, неме Тюдору боюнча кино болгон. Подагра болуп ооруган да. Жаралары чыгып ар жеринен кыйнаган болот. ар түрдүү Ошондой болуп, бул бир неме. бул бир версия. Анан орусуна келе турган адамдын немеси кичинекей неме уулуу неме болгон. Кичинекей болгон. кичинекей болгондуктан анан 5-6 жашар уулу болгон да. раскорлукту өткөрүш керек. Кызы бар. Аны жетелек Жетелек эле ошо только неме орусу неме кыйналганда орусуна кармап туруш керек. керек эле. Өлсүн деп берип атат. Өртөрак өлсүн деп берип атат. Бул али завещание жазышында кайсы бирөөгө берип эме кылбайбы? Булар завещание кылбайт. Кыздары бар эле онун бир неме уулу бар да. Макул. Биз уш эмен Айгерим сен оюңа токтоло, сен жооп бересиң. Оюн жыйынтыкта. Сиз ойлоңуз дагы кандай версия болушу мүмкүн? Биз эме Айгерим Ашимовна жооп берет. Георг V немеси болгон, орусу болгон. Бул подагра орусу бар эле, ошо бул семиз болгон үчүн кыйналып калган, нервный болупчу, ошого атайын ошол неме берилген да бул. Неме. Алясыздан болгон нерсе болгон болчу. Анын орусу Подагра орусу болгон бул. Подагра орусу болгондугу үчүн Ооба, кыйналып король өтө неме кыйынчылык менен жүргөн да, неме жашоосу дагычы. Ошон үчүн болгон деп ойлойм. Демек, муну король өзү мындай көргөн элем, ошондой болгон киносунда. Демек, король өзүнүн өзү суранып атабы? Король жок, король неме суранган эмес, король бийликтен болом деген. Бул ошол өзү неме элдер бардыгы бул неме кыйналганын неме көрүшкөн да. Ошого деп ойлойм. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Король, Англиянын королу өлүп атат. Бул дүйнөлүк абалда эске алыныш керек. Дүйнөлүк саясий абалдар, дагы бир топ маселелер. Мен туура жоопту айтайын. Падышанын королдун дүйнөдөн кайтканы тууралуу маалымат негизи биринчи кезекте массалык маалымат каражаттары аркылуу дүйнөгө тарайт. Ал маалымат Англия гана эмес, балким дүйнөлүк белгилүү прессалар аркылуу тараш керек болчу. Газет, журналдардын эң биринчи жаңылыгы королдун өлүмү болуш керек болчу. Дарыгер муну аңдап, ошол кездеги азыркы убакта дагы белгилүү болгон, азыр New York Times болуп чыгып атат, ошол кездеги белгилүү The Times деп эртең мененки чыгуучу гезиттин биринчи чыгарышына илешип калыш үчүн королду өлтүрткөн болчу.
урматтуу команда, негизи мында бир маңыз бар эле. Эгерде газетанын кечки санына түштөн кийин өлүп калса, Каличайым түштөн кийин өлүп калса, ал кечки санына чыкмактагы анча популярдуу жаңылык болбок эмес. Эрте мененки биринчи санны жетиштирип калууга аракет кылган. 4-3 эсеп. Бизге бул ой келген эмес. Эсеп 4-3. Кыялдуу Шадыханов Ташкент шаарынын тургуну 1800 сом акчалай утушка ээ болду. Биз телегөрчүнү куттуктайбыз. Oyunumuz antlat 8. rauнд. Azınca bir upay telegörçülөр aldı da baratat. Bu жерде мен азыр кийинки сөздү Майрам эжекеге берип көрөйүн. Кимдин суроосу келди? Дмитрий Маликов, Санкт-Петербург шаарынан сиздерге каршы суроо жөнөтүп атат Россиядан. Суроосунун багасы 2000 сом. Майрам эжеке, англис тил сабагынын мугалими. Канча жылдан бери иштеп жатасыз? Мектепте? Мен 97-жылдан бери иштейм. 97 жыл. Ооба, ошондо мен именно педстажымды айтсам, педстажым 13 жыл болуп калды. Именно Ломоносов мектебинде иштегениме 13 жыл болуп калды. Педагог болуп иштегениме. Ага чейин университетте международный отделде иштегем. Өзүңүз тандап алган кесип? Жок, өзүм тандаган эмес. Мен атам эмеге жок, бюджет эмес, контракт именно ошо биз биринчи бүтүп атканда контракт башталган. Мен атам көп командировкаларга кетет эле, чет өлкөлөргө. Германияга барган, ошол эле эме союздун ичиндеги мамлекеттерге барып келген. Мен ойлопмун, экономист болсоң эле ошо путешествовать этип жүрө бересиң депчи. Анан оюмда экономист болом деген. Экономист болуш үчүн Бишкекке барып окуш керек эле. Атамдын жакшы көргөн эркек кызы элем. Атаң Бишкекке сен аркаңан кетип калбасын, ушу жерде окуйсуң деп, ушу жерден инфакка тапшыргам. Бирок англис тилди билет экенсиз, дүйнөгө чыгууга жол ачык сизге. Менимче көптөгөн өлкөлөргө барып келгенге мүмкүнчүлүк бар экен. Менимче барып деле келип жүргөн болушуңуз керек. Бул дагы тагдыр да. Англис тил сабагы учурдагы аябай керектүү адистиктердин бири. Анда эмесе мен россиялык биздин телегөрүүчү Дмитрий Маликовдун суроосун окуйун. Төмөнкүдө фото суроону жөнөтүптүр. Мен мисал үчүн берип атам бул суроону, мисал үчүн. Бирок суроо ушул персонага тиешелүү. Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин магистри Дмитрий мындай суроо берет экен сиздерге. Сиздер көрүп турган картина бул Наталья Нарышкина деген ханышанын сүрөтү. Наталья Кирилловна Нарышкина. Ал ооруп калат экен. Бирок анын оорусун диагнозун аныктоо үчүн дарыгер аны тамыр аркылуу билиш керек болчу. Ал убакта медицина өнүккөн эмес. Нарышкина өзү Петр Биринчинин кызы катары тарыхта белгилүү. Балким сүрөттө суроого тиешелүү бир момент бардыр, карап көрүңүздөр. Ханышанын колу дарыгер келген учурда атайын кездеме же материал менен оролгон болчу. Балким ушундай көрүнүштө болушу мүмкүн. Сиздерге суроо: эмне үчүн ханыша колун ушундай материал же кездеме менен ороп алды? Дарыгер келсе дагы кетти минута. Колумбу же Колун оралды. Ал ооруп калганда аны ага диагноз коюш үчүн жанагы эме кылыш керек экен. Мындай пульсун текшериш керек. Анын денесинде мындай бир нерселер чыгып кеткен эмеспи? Бул биринчи версия. Экинчи версия, мисалы үчүн тамырга чыгып кеткенде да таң варикозное расширение болсобу? Балким анан эме дагы бир версия бар. Анын колун мындай эмесин кармаш үчүн Витилиго орусу менен орушу мүмкүн. Жок, эмне себептен ал дарыгер тамырын кармайын десе дагы колдор оролуп турат деп. Жок, балким, может, боюнда бар деле, чтобы билдирбеш үчүн, чтобы ана мындай. Ким билет? Жок, боюнда бар болгон тамырдан ал билет, ансыз деле кармап билет да. Аны байлап алыш эмне кереги бар эле? Байлап тамырды карматпаш үчүн аракет кылбайбыз. Тамырды карматпаш үчүн колдордун ороо ичинен кармап алган экен. боюнда болушу мүмкүн. Ичин кармап алган дейсиңби? Ал бакында внебрачный ребенок деген болгон эме болгон үчүн. Болбош үчүн ооба. Бул демек ооруп калса муну эме тамырын көрүшүн чакырса ал тамыр көрсөтпөгөн. Көрсөтпөй.
Жок, ушу боюнда болуу жөнүндө айттыңыз, сизге берейин, а? Ким жооп берет? Сиздер көрүп турган картинадагыдай кылып ороп албашы мүмкүн. Бирок ал дарыгер келген учурда колу оролуу болчу. Эмне үчүн ороп алды? Тамырчы келген, ал тамырын кармап көрүш керек да негизичи. Бирок ороп алган болуп атат да. Эмне үчүн ороп алды дейт. Бул ошол версияны айта беребиз, а? Нургүл Ким жооп берет докторунан калчайым? неме жыйынтыктап толуктай атасыңыз? Неме себеби тамырда билинет боюнда барлыгы. Нургүл докторуна жооп берет. Нургүл айым. Биз мына жерде талкуу жүргүзүп бир ойго келдик. Балким ошол Наталья Нарышкина боюнда бар болгон, ошол боюнда бар экендигин жашыруу максатында ал колуну таң байлап алган. Анткени ошол мезгилде УЗИ деген нерсе жок эле, ушул пульс аркылуу баягындай боюнда барбы жокпу экенин билип алышчу. Ошол мындай билдирбеш үчүн, жашырыш максатында. Боюнда бар экендигин жашыруу максатында ороп ал негизи дарыгерге колун көрсөтүш керек да. Биздин дагы оюбуз дагы бир пикир кошулду. Бул баягы оорулардан улам может өзүнү жаман сезгендиктенби, психикалык жактан жабыркаганбы, өзүнө кол салып баягындай веналарын может кырткандарын жашырыш үчүн. Венасын кесүүгө канша кандай проблема болушу мүмкүн? Бардык билим кол астында болсо. Жооп кабыл алма. Мен туура жоопту айтам. Россия Федерациясы, балким дүйнө жүзүндөгү белгилүү аялдар, ханышалар анын ичинде биринчи орунда, бардыгынын диний сабаты жогору болгон. Диний сабаты. Бир гана ислам дининде гана эмес, балким христиан дининде дагы чоочун эркекке колду карматпоо деген эрежелер бар, урматтуу команда. Тамыр бул эми колду кармоо да, ханыша диний эрежеден келип чыгып, чоочун табыпка колун өзүн эмес, балким оролгон кеземенин үстүнөн кармоону талап кылган. Маселе ушул жерде, урматтуу команда. Колдун өзүн эмес, теринин өзүн эмес, кеземенин үстүнөн кармаңыз деген. Мына ушул суроо берилип атат сиздерге, урматтуу команда. Эсеп 5-3. Эсеп 5-3. Суроо ээси Дмитрий Маликов. Биз куттуктайбыз. Россиядан атайын жөнөттүк. 2000 сом акчалай сыйлыкка бул телегөрчү. Эсеп 3-5. Телегөрчүлөр алдыда азырынча. Оюнлантылат 9-раунд. Ордода кимде туура жооп бар эле? Ордода 1. Дагы кимде? Менимче Илгиздин өзүндө эле окшойт, э? Я. Мелисте бар экен, Илгизде бар экен. Жоомарт Токоев Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 2100 сом. Жоомарт Токоев Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти сиздерге каршы төмөнкү суроону берет. Суроо. 3 ташбака жөмөлүп келе жатышат же баратат дейбизби? Биринчи ташбака менин артында 2 ташбака келе жатат деп ойлойт экен. Экинчи ташбака менин астымда бирөө, артында 1 ташбака бар дейт экен. Үчүнчү ташбака менин алдымда 2 ташбака, артында 1 ташбака бар деп ойлойт экен. Кантип мындай болушу мүмкүн? Кетти убакыт. Мүмкүн мен акыркы кетип атам деп өзүм карабайт да. Анан демек бул акыркы кетип атат 3 ташбака. Алдындагы экөөнү көрүп, бирок арка өзүнүн аркасынан дагы Күзгүдөн көрбөйт ал? Жок. 3 ташбака. 3 ташбака. Биринчиден ташбака аркага карабайт. Аркасын карабайт. Экинчиден Экөө келет деп уже билет да бул, анда эме бөлүшпөйт аркада. 3 ташбака кетип атат да өзүнө. Может, көлөкөсү көрүнөт. Көлөкөсү. Демек алдыда 1 ташбака кетип атат дагы, анын көлөкөсү экөө болуп көрүнүшү мүмкүн да? Бир 3 ташбака кетип атат, анан 2 жок, менин астымда 2 ташбака бар деди. бар деп көрдүк. Астымда 2, аркамда 1. Астымда 2, Көлөкөсүн аркада 1. Аркасын карабайт да бирок ташбака. Көлөкөсүн көрүп алыппы? Ошо 3 ташбака өзүнүн көлөкөсүн көрүп айтып атат дейсиңби? Балким алдыда 1 ташбака бар атат дагы. Беркили там 3 ташбака кетип атат. Жөн, алдыда бирөөсү бар атат дагы, ортодогу кетип аткан астыдагынын көлөкөсүн көрүп алдымда экөө кетип атат деп ойлоп аткан жокпу дейм да. Демек, Убактыңыздар аяктап калды. Бирөө
Ким жооп берет? Катарында по часовой стрелке деп коет. По часовой стрелке деп атышат. Калычайы? эме Бактыгүл Мадалиева жооп берет. Бактыгүл Мадалиева. бир акыркы моменттерде мындай ой келип кетти. Бул 3 ташбака мындай айланып басып баратышкан болушу мүмкүн. Жөрмөлөп баратышкан мүмкүн. Биринчи ташбака алдында бир ташбака, аркасында бир ташбака дедиңизби, урматтуу? Артында эки ташбака болгондо ошондо алар бир мындай айлампанын айланасында жөрмөлөп барган ташбакалар болушу мүмкүн. Бир тегеректер. Да. Айлампада. Жебеси менен кетип аткан. Жооп кабыл алынат. Айлампада айланып жаткан ташбакалар деп атасы. Ушундай болушу мүмкүн. Биздин оюбуз ошондой. Мен туура жоопту айтам. Өзү 3 ташбака болсо, мен астында 2 ташбака бар, артында 1 ташбака келатат дегени, булар чындыгында эле айлампада бараткан ташбакалар. Жооп туура. Эсеп азырынча 5-4. Команда бул суроону туура тапты. Жана оюнду улантууга мүмкүнчүлүк алды. Анткени эсеп 6 болгондо оюн токтойт. Кайсы тарап 6 болсо оюн токтойт. Ошондуктан команда өтө сергек болуш керек. 10-раунд. Раунд. Бул жерде мен сөз сурабай калган Айгерим эжеке калды. Кайсы жылдан бери, канча жыл болду иштеп жатканыңызга? 7 жыл болду иштегениме. 7 жыл болду. Ушул мектепте? Жок, бул мектепте иштегениме 2 жыл болду. Тандап алган кесибиңиз? Физика мугалими. Негизи бала кезден эле физик болуп. Бала кезимден апам мугалим болчу математикадан, ошого физиканы мен тандап алганмын. Азаматсыз. Курсан Ахмедов, Ош шаарынын тургуну. Суроосунда келсе 2200 сом. Мен суроосун окуйм. Суроо берүүчү өзү студияда. Сиздердин назарыңыздарда мына ушул фото суроо. Сиздер көрүп турган нерсе, бул предмет Мексикада 300 жыл мурда ойлоп табылган. Бул предмет эмне функцияны аткарган? Кеттими ата? Жок, азыркы чарпалек. Мурдан 300 жыл мурда ошол эмне кызмат аткарган? Азыркы эми чарпалек сууну баягы айландырып алып бериш. Свет боюнча. Свет келмесе. Жок, 300 жыл мурда свет жок болгон. Анда деле суу не бермес. Шамалга будайды чагырып неме алат го. Шамалга водяная мельница. Жок, водяная мельница. Жок, не деп чарпалек. Сунун багытын тездештирүү. Багытын тездештирүү үчүн нерсе бар. Азыркы мезгилде неме кылган? Азыр бул чарпалек, аты чарпалек да. Азыр болсо сууну алып туруп мына башка жакка буруп берет азыр. Азыркы кызмат ошол. А эми ошо мындан мурда 300 жыл мурда водяная мельница эле будайларды шамал кылып бериш үчүн болуш керек. Эме жок, суу жок, шамал кылган үчүн алып мельница болот эле. Бул значит демек суунун немесин тездетип берүү үчүнбү багытын? Бул может быть бул суунун басымын тездетип бериш үчүнбү? Бирок бул жерде Койлорго суу бергенде может Мексикада өтпөйдү. Уйларга сууну берет ушул менен. Башка жок, ошол. Бул мен жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Ордо тынчтанабыз, чечүүчү раунд болушу мүмкүн. Эми бул эме да мындай азыркы кызматын билебиз. Бул азыр биз мына оштуктарча чарпалек деп коебуз. Эмеден жанагы арыктан сууну алып, эмеге кичинекей эме жөөктөргө бөлүп алуу үчүн колдонулат да. Бизде Ошто анан мындан канча жыл мурда Мексикада болсо, демек ал жерде жана мал чарбачылыгы өнүккөн мезгилде ошо малдарга жанагындай эме барго, суу бериш үчүн ноолор болотпу. Ошолорго сууну чоң дайрадан алып бериш үчүн колдон. Азыркыдай эле кызмат аткарса керек деп ойлойм да. Жооп кабыл алынат. Суу берүүчү чарпалек. Библиотекада турабы? Мен туура жоопту айтайын. Сүрөттүн өзүнө назар сала турган болсоңуздар, бул чарпалек сымал предмет китепканада турганын байкасак болот. Балким музей болушу мүмкүн, балким китепкана болушу мүмкүн. Түзүлүшүнө карасаңыздар, атайын бир
китеп койгонго ыңгайлашып жасалган бир айлампа. Бул бир эле убакта 7 китеп окууга мүмкүнчүлүк болгон ушундай бир инструмент. Чарпелек сыяктуу китеп окуу үчүн жасалган, бир убакта 7 китеп окууга мүмкүнчүлүк болгон урматтуу команда. Суу үчүн эмес, китеп окуу үчүн болчу. Ай, өтө. Бул ойду чыкпадык. Өтө өкүнүчтүү. Аттиң өтө өкүнүчтүү. Урматтуу команда, бирок аябай жакшы аракет кылдыңыздар. Ушинтип бүгүнкү оюн 6-4 эсебинде жыйынтыктап атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин жеке баамымда 6-4 эсебиндеги жыйынтык ортодон жогору команданын мындай жыйынтыгы үчүн. Мели сиздин оюңузду кайын? Бул жерде бардыгы эле активдүү болду. Айрыкча капитан да активдүү болду. Нургул эжеке аябай активдүү болду. Андан кийин бул эжеке баягы акыркы мүнөттөрдөгү тегеренип аткан ташбакалар жөнүндөгү оюн сызып көрүп, мындай таап баамдап алып чыгып кетти да. Команда жандуу. Дагы бир 2 же 3 оюн. Ооба. 2 же 3 оюн келсек, биз күткөндөй команда ордодогу эң мыкты командалардын катарына кошулат менимче. Ийгилик командага. Эми сөздү Абдулла мырзага берсем, Абдулла мырза оюнду көрдүңүз, чоң рахмат. Мына оюн акырына чейин ушул жерде байкоо салып турасыз. Мыкты оюнчу деп атайсыз кимди? Саламатсыздарбы, бүгүнкү Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун мүчөлөрү, жалпы ошондой эле жалпы айымдардан куралган команда. Сиздер биринчилерден экенсиздер. Менин угушум боюнча биринчилерден айымдардан куралган команда. Ошондой эле жаш, мындайча айтканда, жаңы келген команда экенсиздер. Негизи оюнуңуздар жакшы. Мындан ары дагы ийгилик. Өзүнчө бир сыйлык бересизби? Кандай мисалы? Команда бирок жеңилип калды Тилекке каршы. Абдулла мырза. Эми бул менин оюмча бул эми жаңы эле баштагандыктан жакшы эле көрсөтүп дейм. Ошондуктан мен жалпы эле командага берет элем, бир мындай тарынтып албайын. Анда жалпы командага сиздин акчалай сыйлыгыңыз бар, Ооба. Куттуктайбыз. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Нургелди курулуш компаниясы сиздерге мына сыйлыгын берди. Ал эми телекөрүүчүлөрдөн Абдулла мырза кимди баалай алдыңыз? Кайсы суроо жакты сизге? Телекөрүүчүлөрдөн мага жанагы ушул король боюнча суроо жакты. Негизинен эле кызыктуу суроо экен. Англия королунун өлүмү себеби Англия менин билишимче эзели күн батпаган өлкө деп, бул жаңылык өтө мындай башкача болуп жарыяланышы мүмкүн эле да, ошондуктан ушул суроо жакты мага. Бул суроо нерсе Шадыханова Кыялбүй болчу, Ташкөмүр шаарынын тургуну. Биз бул телекөрүүчүгө мына башкы демөөрчүнүн атынан да кошумча 1000 сом сыйлыкты жөнөтөбүз. Куттуктайбыз. Эми капитанга сөз берсек. Бул эми биринчи жолу ойноп атабыз. Теле аркылуу эле анча мынча эле көрүп, анан эле кызыгып аралашып калдык. Мындан кийинки оюндарда да катышып, биз өтө кызыгып калдык. Активдүү оюндарды көрсөтөбүз. Ишеничиңиздерди мындан кийин актайбыз деп айтам. Сизге колдогонуңузга үчүн рахмат. Калича, сиз капитан катары кайсы телекөрүүчүнүн суроосу сизге мындай өзгөчө жакты? Мага орус канышасынын эме тамыры тууралуу суроо жакты. Себеби биз үчүн жаңылык болду. Мен ал орус канышайымдын эмес диндик эмесин өзгөчөлүгү жөнүндө билбейт экенмин. Биз үчүн жаңылык болду да, мындайча айтканда. Россия канышасы Наталья Нарышкинанын табып менен ооруп калгандагы учурда окуясы капитанга өзгөчө суроо катары жаап, чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Ал эми биздин чакан шириндиктерибиз бар, ошону тапшырып коюңуздар эжекелерге. Биздин демөөрчүбүз Нургелди курулуш компаниясынын атынан ушул шириндиктер сиздерге берилет. Биз оюн соң ар дайым ушундай жакшылыктар, шириндиктер менен жыйынтайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюнга катышкан бардык телекөрүүчүлөргө биз ийгилик каалайбыз. Жеңишке жетишкен телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Тилеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Техникалык топко ыраазылык билдиремин. Чоң рахмат.